Assalamu alaikum kımbattуу dostор. Силерге Кудай тынчтык берсин. Силер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыңар. Assalamu alaikum. Кудай сиздерди колдосун кымбаттуу достор. Микрофондо Гүлайым Жаманкулова жана Бектурсун Мураталиев. Сиздер менен жолугушууну биз дайыма өтө толкундануу менен күтөбүз. Бүгүн биз Даниил пайгамбардын китебинин 2 бабын изилдөөнү аяктайбыз. Бул баптын акыркы ырлары азыркы мезгилдин күндөрү менен байланыштуу жана эң таң калыштуулугу бул дүйнөнүн келечегин алдын ала айтат. Мына ушулардын бардыгы бизге жердеги болуп жаткандарды жана алдыдагы боло турган нерселерге биз кантип даярданышыбыз керек экендигин түшүнүүгө жардам берет. Сиздер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Эгер сиз биздин толкунга жаңыдан гана көңүл бурсаңыз, анда сиздей достуу болгонубузга биз өтө кубанычтуубуз. 1 мүнөттөн кийин биз Даниил пайгамбардын китебинин 2 бабынын ырларын изилдөөнү улантабыз. Ыйык жазуунун бул саптары биздин азыркы мезгилди жана биздин келечегибизди алдын ала айтат. Ошондуктан сиздер буга кош көңүл болбойсуздарго деп ойлойбуз. Жана берүүбүздүн соңунда биз дүйнөнүн жаралышынын 5 күнү тууралуу ыйык жазуудан окууну улантабыз. Биздин берүүбүз боюнча сиздердин ой пикириңиздер, оюңуздар бардыр. Мүмкүн сиз биз менен макул эместирсиз. Анда бизге кат жазыңыздар. Биз сиздердин катыңыздарды күтөбүз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Кымбаттуу досум, ыйык жазууну окуп үйрөнүүнү улантабыз. Тактап айтканда, Даниил пайгамбардын китебинин 2 бабын окуп билебиз. Вавилон падышасынын көргөн түшүн эстейличи. Ал түшүндө башы алтын, көкүрөгү күмүш, көөдөнү жез, балтыры темир, ал эми бутунун жарымы темир, жарымы чопо болгон зор статуяны көрөт. Андан кийин падыша аскадан кулап түшкөн ташты көрөт. Ал таш эч бир колдун жардамсыз эле кулап түшүп статуяны талкалап кетет. Тарыхта болгон окуялар пландаштырып койгондой ушул түш боюнча жүрүп отурат. Бул пайгамбарлыктын ар бир пункты аткарылган. 2500 жыл бою дүйнөлүк империялардын гүлдөп өнүгүп, андан кийин кайра кулашы болуп өттү. Кудай өзүнүн сөзү аркылуу Вавилон башкара тургандыгын алдын ала айткан. Мына айткандай эле болду. Мидо Персия бийлиги болот деген, так ушундай болду. Греция падышачылыгы өкүм сүрөт деген, бул дагы аткарылды. Рим өкүм сүрөт деп айткан, дал ушундай болду. Кудай Даниил пайгамбарга Рим бөлүнөт деп айткан, айткандай эле болду. Римдин бөлүнгөн бөлүктөрү эч качан бирикпейт деп пайгамбарлыкта айтылган. Алар биригишкен жок. Мындан 2500 жыл мурун ыйык жазуунун беттеринде жазылгандай эле, азыркы мезгилде Европа бөлүнгөн бойдон эле калды. Европаны бириктирип, дүйнөдө бир гана мамлекет түзүүнү каалагандар көп эле болду. Алардын бири Наполеон. Ал 1815 жылы Ватерлоонун алдында кыйроого учураганда минтип айткан: Кудайдын кудурети менен күрөшүү мен үчүн өтө эле көптүк кылат. Жада калса тарыхчылар да Наполеондун бүт Европага бийлик кыла тургандай күчү бар экендигин моюнга алышкан.
Бирок анын планына Кудай кийлигишип, Европанын тарыхына түздөн түз таасирин тийгизген. Ошентип Кудайдын сөзү аткарылды. Бирок келечекте бизди эмне күтүп турат? Келгиле, кайрадан Навуходоносор падышанын түшүн эзибизге салалы. Башкача айтканда, ошол зор статуяны эстеп көрөлү. Биз азыр, кымбаттуу досум, алтын баштын заманында жашаган жокпуз. Биз көкүрөгү күмүш мезгилде жашаган жокпуз. Биз көөдөнү жез мезгилде жашаган жокпуз. Биз балтыр темир учурда жашаган жокпуз. Тарыхый окуялар орундалган. Бүгүн биз эң акырында статуянын буттарынын манжаларында турабыз. Эмки окуя кандай болот? Бул статуяны талкалаган таш болот. Колдун жардамсыз эле аскадан кулап түшкөн таш эмнени билдирет? Бул таш статуяны качан талкалап жок кылат? Даниил пайгамбардын китебинин 2-бабында бул ошол падышачылыктардын күнүндө, башкача айтканда, Европанын бөлүнгөн мезгилиндеги күндөрдө аткарылат деп айтылат. Ошол падышачылыктардын күнүндө деп айтат ыйык жазуу. Башкача айтканда, биздин акыркы мезгилде, кымбаттуу досум. Бүгүн саясий жетекчилер Европа мамлекеттерин бириктирүүгө аракет кылып жатканда, Кудай кийлигишет жана түбөлүк бузулгус падышачылыкты орнотот. Жана бул падышачылык бир гана элдин башкаруусуна берилет. Бүткүл ааламды башкара турган падыша бар. Колдун жардамсыз, аскадан кулап түшкөн ташка окшоп асмандан түшкөн бирөө бар. Ал Иса. Бул дүйнөнүн тагдыры адамдын колунда калбайт. Бир кнопканы басуу менен жер шарынын жашоосун жок кыла ала турган жаңы диктатор өкүм сүрбөйт. Биздин планетабыздын тагдыры Кудай аркылуу чечилгендигин ыйык жазуу ачык айтат. Биздин үмүтүбүз келе жатат. Жакында Иса өзү асмандан түшүп келет. Исанын кайтып келүүсү жөнүндө айтылган ислам жазуулары деген бар. Ушундай жазуулардын бири хадистер. Анын автору Аль-Бухари. Ал мындай деп жазган: менин жанымды сактап калган Алланын амири менен жакында Мариямдын уулу Иса таква сот катары келет. Бек турсун, ушул жерден мен сизге кошулуп айта кетейин. Кылмыштуулукка толгон, согуштардан азап чеккен, наркотиктерден жабыркаган планетабыздын алдыда үмүтү бар. Асман падышасы келе жатат. Иса дүйнө ядролук согуштан жок кылынганга чейин келет. Көпчүлүк адамдарга көрүнбөгөн, түшүнүксүз болгон Кудайдын колу бул дүйнөнү башкарат. Ал биздин мезгилибизди жана келечегибизди алдын ала айткан. Даниил пайгамбар мындай деп жазган: ага бийлик, даңк жана толугу менен үстөмдүк кылуу берилген. Ар кандай тилде сүйлөгөн бардык элдер, уруулар ага кызмат кылышат жана анын үстөмдүгү жана анын падышалыгы түбөлүк бузулгус болот. Даниил пайгамбардын китеби 7-бабы 14-ыры. Бул түбөлүк падышачылык Иса кайтып келгенде болот. Даниил пайгамбар дагы мынтип айтат: качан мен өзүмдүн түнкү көрүнүшүмдү байкап турганымда, мен алдымдан булуттар менен асманда бараткан адамга окшогон бирөөнү көрдүм. Даниил пайгамбардын китебинен 7-бабы 13-ыры. Бул кайсы адам? Ыйык Инжилде Иса өзүн адам уулу деп бир нече ирет айткан. Ошондой эле Куранда биз төмөндөгүлөрдү окуй алабыз. Чын эле алар Алла Таала ак булут жамынып, периштелери менен келерин күтүп жатпасын. Маселе чечилген, бардык иш Алла Таалага кайрылып келет. Куран 2-сүрө 206-аят. Көңүлүңөрдү коюп көргүлөчү, бул аят маселе чечилерин айтып жатат. Кудай чечим кабыл алган ушул күнү бир нерсени өзгөртүү кеч болот. Бир гана Кудайдын баш ийген кулдары Кудайдын падышалыгына киришет. Ал бүткүл дүйнөлүк болот. Анын элдери Кудайга чыныгы берилген адамдар болот. Кудайдын пайгамбарлык сөзүнө ишенген адамдар Иса келе турган күндү күтүп жатышат. Бул күн качан түбөлүк тынчтык жана акыйкаттык орногондо болот. Кимдир бирөө мындай деп сурашы мүмкүн: мына ушулар болооруна кантип ишенсе болот?
Мунун бир гана жалгыз жообу Кудайдын сөзүндө, Кудайдын пайгамбарларынын алдын ала айткандары орундалган. Мына азыркы биздин келечегибиз да анын колунда. Кымбаттуу досум, мен Ыйса менен боло турган жолугушууга даяр тургум келет. Ал эми силерчи? Мен азап кайгысы, оорусу жок жерге барууга даяр тургум келет. Ал жакта азап тартуу жок, ал жакта өлүм деген жок. Ушул эң сонун өлкөгө барыш үчүн Ыйса өзүнүн падышачылыгын а дегенде силердин жүрөгүңөрдө тургузгусу келет. Муну жасоого силер ага уруксат бересиңерби? Силер ага: Теңирим, мен сенин келишиңди күтүп жатам. Убакыт болуп калды. Менин даярдангым келет деп айтасыңарбы? Ошентип кымбаттуу досум, эмнени тандайсың? Кудай аны өзүңө калтырат. Динде зордуктоо жок. Ыйык Куранда ушундай деп айтылган. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Erkinlik berücü, gayrı
биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.